Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга биз болсо ысык саламдарды жолдойлу, жүрөктөргө бир жылуулук алып келели. Эшикте суу кабарайы, жаңыр ушундай сонун жаап атат, бирок ошого карабастан биз жылуулук тартуулаганга аракет кылалы. Үй жылуу болсо бардыгы жакшы болот го. Ошонун сыңарындай эле бизди көрүп жаткан ар бир көрүүчүбүзгө ысык салам. Барыңыздарга Кутман таң каалаган Кел чай ичели программасы жана мен Айпери Адамкулова. Бул 2 саат аралыгында сиздер менен бизди көпүрөөк кылып аткан мына ушул любимый телеканалы жана мына ушул убакыттарда сиз да катарыбызга кошулуңуз, башкалар жаныңызда жок болсо чакырыңыз дегендей жаныңызга. Бүгүн эфир кызуу болот, оюндар ойнотулат, конокторубуз келет дегендей маек кылабыз, андыктан катарыбызда болуңуз урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен паржытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо мына ушундай чай сүйүүчүлөрү бар болсо, ушул биздин Пиала Голдту сунуштайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы. Бул убакыттарда биздин студиябызга келген конокторубуз бар. Көрүп жатканыңыздардай суп-сулуу кыздар келди. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Жаштык би ансамблы бизде конокто. Жетекчиси Гүлзар Тургунбекова жана Мунира Эркинбекова бизде бичи катары келди. Кош келиңиздер. Кутман таңыңыздар менен. Кандайсыңар? Жакшы, өзүң. Мана жакшы. Сонун. Эл журт менен амандашып алсаңар болот. Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңарга Кутман таң. Мунира, кандайсың? Жакшыбы? Жакшы. Эртең менен эрте турасыңбы дайыма? Турам. Мектепте окуйсуң да? Ооба, окуйм. Жакшы. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокторубуз келди. Суроолор болсо бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолоруңуздар жазыңыздар. Биз болсо жоопторду алып бергенге аракет кылалы. Азыркы учурда мисалы би топтор бар, ийримдер дегендей, балким сиздер дагы балдарыңыздарды берем деп, жосо билеткиңиз келип жүргөндөр, кыскасы ушулар туурасында суроолорду берсеңиздер болот. Гүзар, айтсаңыз, чынында эле бул жаштык би ансамбль кандай түзүлүп калган, ушулор жөнүндө айтып бериңизчи. Мен бул би топту ачканда өзүм да параллельно барчумун. Аябай өзүмдүн хореографыммен сыктанып, мен да ачсам деп кыялданчумун. Ошонун артынан эле ачылып калды. Биге өзүм мектептен кызыкчумун. Кийин мектепти бүткөндө хореография жана тапшырдым, окудум. Ошентип би менен эле азыркыга чейин ошо сабак берип, балдар менен чогуу. Ошентип эле ачылып калды. Биге кызыкканман да баягы. Жакшы. Боле биздики алыс жакта болгондо, баягы ийримдер аябай аз болчу да. Шаатын адамдар барбайт, жолу алыс депчи, анан дом культурабыз жөн эле тура берчи. Коюп ушу балдарга кичине мындай бир кызыктуу бир нерсе болсун деп анан ачылып калган да ошентип. Эмне үчүн аталышы жаштык? Жаш кыздар көп келген го. Баарыбыз да жаш деп ошончун. Кичинекей кыздар көп келгенге жаштык деп аталып калган. Жакшы. Бул ансамблда канча кыз билишет? Аларды кандай бир критерийлер менен аласыңар? Сөзсүз эле билегенди билиш керекпи бардыгы же үйрөтүп аласыңарбы? Биде 50дөн ашык кыз азыр эмгектенет, катышат. Критерийс болгону баланын желаниясы болсо эле, каалоосу болсо, уже ар жагы уже биз өзүбүз үйрөтүп тарбиялай алабыз. Мунирага сөз береличи. Мунира, келгениңизге канча болду? Кандай би бийлегенди жакшы көрөсүз дегеле? Бийлегенди өтө жакшы көрөм, бирок 1 жыл эле болду келгениме. 1 жыл болду, Кандай бидин түрлөрүн үйрөнөсүңөр да, кайсынысы көбүрөөк жагат? Мындай кымдан жагат. Нелер? Кымдап, бийлегендер. Кайсы жакшы бийди жакшы көрөсүң дейт. Ковбой деген. Азыр ковбой бийин жаңы үйрөнүп атышат да. Дикий Запад ковбойлор болушуп да, аябай веселый бий да. Ошону аябай жакшы көрөт деп атышат. Эстрадный бий да, бул эстрада бий жагынан келип калат. Мунира, негизи
билеп жаткан учурда адашып кеткен учурларың болобу? Болот. Эмне кыласың ал учурларда? Турупкан же карап билеп кетерим. Буланып кетересиң, Сен билеп аткан учурда же башка бир жерлерден көрүп калганда ата-энең, атаң, апаңдар эмне дешет? Билбейм эмес. Кандай? Сүйүнүшөбү? Сүйүнүшөбү? Молодец, кызым, сонун биледиң деп айтышабы? Айтам. Мунира азыр бир аз сүрдөнүп атат окшойт, албетте. Түшүнөбүз, эфирге камера алдына келгенде бардык адам сүрдөнөт, керек болсо күнүгө чыккан мен жаңы баштарда ушундай болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолорду күтөлү. Сиздер тараптан эгерде баягы сиздер дагы жогоруда басым жасап айтып өткөндөй эле бийди кантип үйрөтүш керек, баланы канча жаштан баштап бийге үйрөтсө болот, жана канча жашка чейин бир чек жок болуш керек, Гүзар ушуну суралайчы. Канча жаштан баштаса туура болот? Мисалы, мен дагы кызымды эгерде бийге бере турган болсом, мындай эстеп кала турган мезгил кайсыл мезгил негизи? Негизи 4 жаштан баштап ритмикага беришет балдарды. 5 жаштан уже толук бийге баягы сабак катары өтсө болот го. Бизде 5 жаштан ала беребиз. 5 жаштан. 1,5 сааттык программаны спокойно чыдашат. Концерттерде баягы сахнага чыкканда ыйлап туруп калышпайт, көнүшөт да. Канча жашка чейин жүрүшөт? Аны билбейм, бирок мен чоң эжелерге да берчимин мурда. Шаарда иштеп жүргөндө башка студияда 40-50ге чейин келишет. Келишет. Алар бийлеп башка жака чыкпаса да, өздөрү үчүн деп же салмагын, фигурасын карап, анан келишет да бийге барып. Өзүнө кам көрүү үчүн дагы. Бүгүн ошол жөө жүргүнчүлөр күнү экен да, жөө жүргөндөр күнү экен да, дүйнөлүкчү, баягы автоунаада эмес, жөө жүргөндөр күнү. Анан биз жогорудан бери маалыматтарды айтып, жөө жүргөнгө, ден соолугуңар чындаганга деп чакырып атабыз. Анан бийлеген дагы бул өзүнчө ден соолукка жакшы болуш керек, Ооба, пайдалуу да. Мисалы, ар дайым кыймылдасың, толуп кетем деп коркпойсуң. И бул жерден мындай, кандай десем, выносливость да пайда болот да. Физическая нагрузка бар да биздечи все равно. Шпагат, мостик, балдар чыдашат ошого. Чыдамкайлык да болот. Денең чымыр болот, позитив даже. Мисалы, кандай бир проблема болуп бийге келсең, алаксый түшөсүң да, канча саат жүрсөң дагы мындай. И мындай уже башка көңүл менен чыгасың, башка настроение менен, уже шайыр болуп, кичине настроениең көтөрүлүп. Сонун экен. Негизи би ансамблдын, жаштык би ансамблынын эгиликтери жөнүндө айтып берсеңер, кандай, эмне бир сынактарга катыштыңарбы, кайсыл жактарга барып келдиңер, ошолор жөнүндө? Биз былтыркы жылы аябай бизге мындай жемиштүү жыл болду деп айтсак болот. Биздин республиканский конкурстарга көп катыштык. 1-2 местолорду алып атышты. Анан кийин эң чоң мындай жетишкендик Алматыга бардык былтыр, ноябрь, октябрь айларында, бирок 2 месттен алып калдык. Бирок ал деле бизге чоң жетишкендик болуп, 88 команданын ичинен алдык да, 2 месттен. Андан кийин болсо Центральный Азия боюнча чемпионат болот бизде жылда, июнь айларында. Ошо июньда ал жактан барып дагы 3 номерибиз бирди алды. Бир номерибиз 4 месттен алып калды да, Өзбекстанга кичине утулуп калдык. Ошо. А так мындай майда чүйдө конкурстарга чыгып турабыз. Кичинекей балдар особенно жаңы келген окуучуларга кызык болсун деп чыгышат да. Чоңураак уже көп жылдан бери катышкандар ушинтип Алматыга, Казакстанга ушинтип чыгып кетишет. Кичинекей уровень башка да все равно. Ооба. Канча жыл болду негизи түзүлгөнүнө? Көп эле жыл болгон, бир 3-4 жыл, бирок арадан мен Москвага кетип калдым. Кичине бидене салайын деп, анан толук прям баш отум менен киргениме ошо 1 жыл болду. 1,5 жыл болуп калды. 1 жыл, 1,5 жыл. Мисалы, бул жерде деле башка өлкөгө чыкканга, сынактарга катышканга тажрыйбалуулар болот болуш керек, жаңы келген эле бийлейм деп келгендер чыга бербесе керек. Биз даже мен не то что за граница эмес, мисалы окуучуну алып атканда сразу эскертип берем ата-энелерге, мисалы 1 айдан кийин эле чыгара калбайм деп, 3 ай, 4 ай барыр керек да. Кичинекей баланын биринчи физическая подготовкасын кылып, анан сахнага чыкканда ыйлайбайбы, качып кетпейби, коркуп кетпейби деп, анан биринчи мындай конкурстарга чыгарабыз, мисалы школдогу, мектептеги конкурстарга, анан кийин мектеп аралык, анан кийин уже мындай өйдө кете беришет да. Ошентип за границага обязательно, который уже 3-4 жылдан бери уже бийлеп келаткан кыздарды да, көнгөн уже. Азыркы мисалы балдардын, кыздар эмес, балдар деле бар болуш керек. Жок, бизде жалаң кыздар. Жалаң кыздар. Кыздар менен иштешет экен да. Азыркы кыздардын дегеле кызыгуусу биге канчалык мындай көп эле кызыгышабы же мурдага салыштырмалуу анчалык эмеспи?
көбөлү кызыгышат го. Көбөлү кызыгат, бирок мен баягы өзүм барып жүргөндөгү менен салыштырмалуу азыркылар кичине мындай несерьезныйраак да все равно. Ата-энелер мына кызыбыз 2 ай катышты, азыр эми английский курска берели деп атабыз, же башка курска берели деп атабыз дейт да. Анан же баягы бийжи атында мындай кийин мисалы иштеп кете алабы, мындай серьезный профессиябы деп же көңүлү бурушпайт го деген билбейм. Бирок мен деле айтып келем, азыр мисалы бий мугалимдери, хореография жакшы өнүгүп келатат. Жакшы да. Башка жумуштарга салыштырмалуу биз эртеден кечке иштебейбиз, 3-4 саат иштеп коебуз, башка жумуш менен дагы алып кетсек болот, же ошондой эле мындай семейныйларга мисалычы, балдарын карап коюп 3-4 саат барып иштеп кетсең болот. И зарплатасы деле жакшы. Эң чоң жаштагылар сиздерде канча жашта? Бизде эң чоң улуу группада кыздар 13 жаш. 13тен кийин ошо башталат да, типа переходный возраст болуппу, уже тажап башташат, мындай пассивный болуп калышат да. Гүзар, азыр мисалы сизде кичинекей кыздарды алып 13 жашка чейин тарбиялай турбайсызбы? Чоң кыздарды алып эле алар менен иштешип, жакшылыктарга, тойлорго чыгып кетишип, акча тапкандар көппү? Эмнеге сиз кичинекей кыздарды алып, ушуларга бир нерсе үйрөтөйүн деп жүрөсүз? Мен мага ушу кичинекейлер менен иштеген мындай оңойраак жагат экен. Алар баягы сен көбүрөөк сага эметишет, угушат. Чоң кыздар менен ошо переходный возраст, алардыкы эми башка нерселер кызык болуп баштайт уже, анан алар менен көп иштеше албайт экенмин да. Ошо эң чоң эле 13 жаштагылар. Жакшы. Мунира, мындай суроо берейинчи. Гүзар эжеңер урушабы силерди? Кичине эле болду. Жакшы эле урушам булар. Кичине эле урушабы, э? Анан эмне кыласыңар? Урушкандан кийин бийлеп баштайсыңарбы кайра? Ооба. Же тарынып отурасыңарбы? Башынан баштап билеп баштайбыз. Гүзар, Мунира жөнүндө айтып берсеңиз, канча убакыт болду келгенине, кандай кыз дегеле? Мунира келгенине 1 жыл болду. Аябай тың кыз, жоопкерчиликтүү кыз. Биз сабактардан урушам буларды, аябай эле урушам, даже пропускать этпей келе деп урушам. Мисалы, бир урок келбей калса эле, уже бир движение билбей каласыңар деп. Мунира ооруп атса да келет, үйүндө бирдеке болуп атса да келет, дайыма келишет. Анан баягы спокойный кыз, конфликтный эмес. Ошон үчүн Мунираны алып келдим дегенде мындай кыздар көп эле, бирок эми бак кызыкча тагыраак сүйлөйт деп. Ооба, эсиңиздерге салып өтөлү, азыр бизде бул бий ансамблдын дагы бизде катышуучулары бар. Бир аздан кийин кайра алар дагы эфирге чыгат. Биздин студиябызга чогуу чыгарбай, атайын сиздер үчүн кененирээк сүйлөшөлү деп экиге бөлүп койдук. Андыктан, урматтуу телекөрүүчүлөр, күтүп туруңуздар. Ата-энелер да аябай күтүп атат болуш керек, биздин кызыбыз эфирге чыгып деп. Бул кандай сонун сыймыктуу нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызда болуп туруңуз. Бир аздан кийин суроо беребиз, жоопторду жазганга аракет кылыңыз дейли. Кеттик алдыга. Программабызды уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо жаштык бий ансамблы бизде эфирибизде бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жана бүгүнкү эфирибиздин башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд алтын стандарты, чыныгы чай баалоочулары үчүн алтын стандарт экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо улантабыз, жаштык бий ансамблы бизде конокту. Жана бизге жаңы катышуучулары эфирибизге кошулуп калды. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Роза Канатбекова бизде конокто, ошондой эле Аяра фамилиясын Зайнидинова. Аяра Зайнидинова бизде конокту. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей супсулуу кыздар да келип калды. Гүзар, өзүң баштап берсең, кыздардын жөнүндө айтып берсең, анан суроо берели. Мен сол жагымда Канатбекова Роза, биздин старший группада билет. Аяра болсо средний группада билет. Мунира мен чогуу билет да, бир группада. Канча убакыт болду келгендерине? 1 жылдай болуп калды, 1 жылбы? Кандай Аяра деле 1 жыл. Жакшы. Тың окуучулар, бүгүн тыңдарды алып келдим бит. Эфирге чыгасыңар деп. Даярдап келди деп. Аярадан сөз баштагым келип атат. Аябай сонун чачын өндүрүп алып, тыпыйып кийинип алып, сонун кийинип алып келиптир. Аяра, кандайсың, жакшыбы? Жакшы.
Бийлеген жагабы, Ооба. Бийлегенден башка дагы эмне кыласың? Ырдайсыңбы? Дагы сүрөт тартасыңбы? Дагы кандай таланттарың бар? Билейсиң, тикток тартасың кечке. TikTok'та отурасыңбы? Жакшы. Канчадасың аяра? 9 жаштасың, Мисалы, билеп жаткан учурда, мисалы, билеп аткан учурда эмнени ойлоносуң? Гүлсара жорушпайбы? Кечке ошондой эле. Аяра атаң, апаң көрүп атабы сени? Ооба. Салам жолдоп койчу. Бааңара салам. Мама жаштык бийиме. О, мынакей. Жакшы. Роза, келиңиз, сизге сөз берели. Канчадасыз, кайсыл мектепте окуйсуз, бийге канча убактыңызды бөлөсүз, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз? Мен 13 жаштамын. Азыркы убакытта 64-гимназия мектебинин 8-классында окуйм. Жаштык бий ансамблине 1 жыл мурун келген, октябрьларда. Ошондон бери эле Гүлзара эже менен эч нерсе карабай жүрөбүз. Эч нерсе карабай. Ушканда деле карабай жүрөм да кой. Бийден эмне алдың, мисалы? Бийден мен алдым эчтеке мындай кылып аткан нерсебиз болбой калса артка барбаш керекпиз да. Ошону кайра бир гана алдыга, Ооба. Алдыга умтулуш керекпиз. Эгер бизде желание болсо, биз бардыгына деле жете алабыз. Ошол главное мындай умтулуу. Жакшы. Кайсы бийлерди үйрөнүп алдың, мисалы, ушул жакка келгени? Канча бий түрүн? 2 бий. Бирөөнү биз бүтүп койдук, уже ушул жылы аябай көп жеңиштерди алдык ошол бий менен. Экинчини азыркы убакытта Биринчи бий кайсы бий ушунда? Мурас бийи. Мурас? Кыргыз бий. Кыргыз бийи, Ал эми экинчи бий бул современный. Азыр бүтө элекпиз, бирок 1-2 жумадан кийин бүтөбүз деп ишенем. Быйыл башка направление үйрөнүп атышты. Былтыр жалаң национальный, улуттук бийлер болчу, анан эстрадный. Быйыл хип-хоп жакка кичине басым жасап, ошол направленияны үйрөнгүлө деп азыр ошо бир бийди бүтөлү деп калдык да. Аны дагы ушу даярдап жатабыз, конкурстарга да катышканга депчи. Гүлзар, чынында эле бир бийди даярдаш үчүн көп убакыт керек болуш керек, 3-4 ай кетет. Бир бийди даярдаш. Бир бийди, себеби 15 киши бирдей бийлеш керек. Деги эле буларды кандайча айтканда, мисалы, үйдөн уже башка кружоктор барбаган балдар да. Мындай бий тили менен айтканда носочкты тарткан билишпейт, колдорду мисалы кантип туура коюш керек, повороттор, мостик, шпагат, ошонун баарын даярдаганда эле 1-3-4 ай өтөт. Анан бир бийди биз ушинтип майын чыгарып үйрөнүп атып, анан 3-4 айда үйрөнүп бүтөбүз да, костюмдар менен кошулуп ушинтипчи. Чын эле формалар жөнүндө сөз кылсак, кандай кылып тиктиресиңер, финансы жагы кандай, ата-энелер жардам береби же кандай? Азыр эми мындайча айтканда продюсерлер ата-энелер эле болуп калды, спонсорлор, башка эч ким жок. Чыгарабыз, акчаларын чыгарып беришет. Биз жакта Зейнеп эже учурдан пайдаланып салам айтып коеюн Зейнеп эжеге, биздин швея келип кыздардын меркаларын алып, көз чогуу барып матинага тканьдарды алып, анан тигишет. Ошол эже тигип берет. Ойдогудай кылып, кеңешебиз, кандай кылсак болот деп. Ошо. Чарчап кеткен учур болобу, Гүлзар, мисалы, бир нерсе ойдогудай болбой калышы мүмкүн, же кыздар менен жөн гана бир тил табыша албай калган учур болушу мүмкүн, бийди таштайм деген учур болду беле? Таштайм деген болгон эмес, бирок тажап кеткен болгон. Эс алайынчы деген болгон. Себеби конкурс артынан конкурс болуп, анан бир жолу мындай эме болгон. Случай болгон. Ошо көп жылдан бери катышкан кызыбыз бар болчу. 3-4 жылдан бери биз менен бийлеп жүрүп, кичинекей кезинен келген. Анан бий учурунда жаңы бир упражнение кылып атып, мостик болчу да. Туура эмес жыгылып, колун сындырган бийден. Аябай өзүмдү күнөөлүү сезип, жаман болуп жүрдүм 1-2 жума.
дагы жакшы, мындай кол бат эле бүттү, жаш организм да, бат эле кол бүттү, азыр ал жакшы эле жүрөт, бирок эми ушу сенин сабагыңда болду, мен может мындай кылсам сынбайт болчу деген өзүмдү жемелеп, аябай ошо 1-2 жума жаман болуп жүрдүм. Ошол учурду такыр унутпасам керек деп. Азыр прям карап турам да, лишний бирдеке кылышпасын депчи. Ушундай учур болот экен да, болот, спортто бул деле өзүнчө мисалы. Ошо булар только эле билебей эле эмес, акробатический номерлерди аткарышат, гимнастический номерлерди аткарышат, ошондо бир аз фокустук болуп кетеби деп коркосуң баары бир. Мен билгенден, мисалы, Гүлзар, сиз кичинеңизден эле, мектеп учурунан эле ушул тармакта жүргөнүңүздү билем да. Анан би сиздин бир жан дүйнөңүз окшойт, Ошондой окшойт. Баягы кимдир бирөө кичинекей мезгилинде бир алектенип жүрүп, анан башка тармак чоңойгондон кийин кетип калышат го. Сизде би бир башкача жүрөгүңүздөн орун алган окшойт, Ошондой го, мектепте билеп баштап, анан тапшырып атканда да ойлонгом да, ата-энем дагы кой, эми кантип билемек элең, жакшыраак эле профессия танда деп, анан жок деп болбой барып тапшырдым. Эми азыр ошо үзүрүн алып атам деген учур. Өкүнбөйм. Анан ошон үчүн мен кыздар кетип калса таң кала берем да, эмнеге 1-2 жыл анимация этип эле кийин мисалы сабак берсе болот да депчи. Ошо башка профессияга деле мындай иштеп көрдүм. Бирок бийдей аябай эметке берилген жокмун да ал жагына. Ошон үчүн кайра эле бийге кайтып келдим. Жакшы, сонун. Кыздарды кабыл алганда кандай кылып кабыл аласыз? Мисалы, көрүп аткан көрүүчүбүзгө суроо жаралышы мүмкүн да, кызык болушу мүмкүн. Канча сомдон окутат деген сыяктуу. Биз жакта баягы шаардын чекеси болгон үчүн шаардын ичиндегидей баалар эмес. Ачыгын айтканда айына 1000 сом. Бир жумада 2 жолу 1,5 сааттан. Ошол эле. Күнүнө 1,5 сааттанбы? Күнүнө эмес, ошондо мисалы Роза менен Аяра жумасына 2 жолу келишет, экинчи күнү 6-чы күндөрү 1,5 сааттан занимация этишет. Мисалы бул группа 1,5 саат, бул группа 1,5 саат. Ушундай да. 2 студия бар бизде ошол. 2 студияда 2 күндөн иштеп коюп, 3 күн бошун дейби. 4 күн иштеп коюп. Бийден сырткары немен алектенесиз чын эле? Азыр балдарым өзүм 2 балам бар да. Анан кызым мектепке барат. Балдарым окуп түшкө чейин ошолор менен алектин, алардын сабагын кылам, үйдөгү жумуштар менен, анан түштөн кийин иштейм. Башка жака деле мурун иштечимин. Бийде иштеп, анан салондо тырмак жазачымын. Анан баягы биз бий жакта мындай морально тяжело да, с одной стороны, конкурстарга даярдап ата-энелер менен иштешип чарчап калат экенмин. Анан эми жеткен алган айлыгым жетет, Кудайга шүгүр деп бир жагын эле тандадым да, ошол жак менен кетип ошол жактан эле майын чыгарайын деп. Ошо салонда иштейм азыр. Ансамбльда канча бий түрү бар азыркы учурда? Биз ушу ар дайым эле национальный улуттук бийлерди үйрөнөбүз. Анан эстрадный, ошо быйыл ошо уличный направление өтүп атабыз хип-хопко. Баш аягы 1 жылда ашып кетсе, бир группа 3 бий үйрөнөт. Мисалы Аяралар 3 бий үйрөнсө, Розанын группасы 3 бий. Ошентип бир 10-12 бий коебуз да бир жылда. Бул бий тармагы Кыргызстанда канчалык өнүгүп атат? Азыр жакшы өнүгүп атат. Жакшы. Бирок мага мындай капа кылган эмеси жакшы текшерилбейт да хореографтарчы. Диплому барбы, жокпу, мисалы баягы бир аз билгенин баарын үйрөтүп атабы? Мисалы сапаттуу билим берип атабы билбейт да. Ошон үчүн ушул жагы кичинемерээк. Билбейм, студияда көбөйүп кетти го. Көбөйүп кетти, баары эле бири-бирине окшош. Мисалы конкурстарга барганда эле башка хореографтар таарынткым келбейт, бирок кичинекей кыздар 5-6-7 жашта кыздар барсаң эле баягы пчелка бийлер, баягы эле цветочек бийлер, баягы эле цыпленоктор, мисалы андан башка деле көп нерседен мисалы образ кылса болот да. Ошол жагы кичинеме баягы күнүмдүк кайталаныш берет да кайра эле. Баягы эле 10 жыл мурун коюлган бийлер ошолор эле кайра эле. Ошон үчүн кичине мындай жаңы нерсе кириш керек деген ойдомун да. Сиз жаңы нерсеге киргизип атасызбы? Биз быйыл ошо баягы ученыйлар, профессорлор сыяктуу бий койгонбуз. Ошо Центральный Азия бир далды кичинекей кыздарым, 6-7 жаштагылар. Аябай башкача көрүнөт экен. Баягы эле жөжөлөр эме болот, алардын болсак белый халат кийип алып, ак халат кийип алып, ученыйлар, чачтары сапсайган, очкилери кийип алып, элдин баары аякта, тем более жюрилер, Алматы, Россия ушул жактан келген жюрилер болчу да. Аябай макташкан ошол бийди. Жакшы бий деп.
ошо кыргыз бийди эле койсок, мисалы костюмдарын башка мисалы группалардыкына окшоштурбаганга аракет кылабыз да, бир башкача мындай болсун деп. Ошондой изилденмей. Кичинекейлерди күтүү, убакыт, жоопкерчилик деген нерсе болот болуш керек, бир концерттерге же кайсы жака барбагыла бири-бириңерди күтүп ушундай нерселер болобу? Бүгүн деле бирибизди күтүп отуруп барабыз дешти, алып келдик 4 кыз. 30 киши, 60 киши барганда, ой, ал бирөө бирдекесин унутуп коёт үйгө. Гүзар коркпойсузбу бардыгына жоопкерчилик алганда? Корком кээде. Ар бир выступлениянын астында бай ойлоном, эртең дуа кылам, тиленем. Эртең эч ким эчтеке болбой, эчтерин сындырбай, жоголуп кетпей, адашып кетпей, аман эсен барып бийлеп келели деп. Ата-энесине аман эсен тапшырайын деп. Отчет жазмай анан жакшы деп. Аяра, чачыңызды ким өрүп берди? Апам. Мисалы, бир жактарга барып бийлегенде чачыңды апаң өрүп берип, кооздоп, боеп чыгарабы? Канчалык жакшы көрөсүң бийди? Аябай жакшы көрөсүңбү? Дагы кайсы бийлерди үйрөнгөң келет? Ар кандай эле бийлерди? Ар кандай, бардык бийди билейин келет, Же бир эле бийди жакшы көрөсүң? Баары эле үйрөнгөн келеби? Кайсы бийди көбүрөөк жакшы көрөсүң? Ковбой. Бул дагы. Аяр аябай жай сүйлөп атат, Өзүң катуу эле сүйлөйсүңбү? Сабактан озор басылбайт, булардын жакшы эле сүйлөшөт. Жакшы. Роза, кийин келечекте ким болсом деп кыялданып жүрөсүз? Мен азыркы маалда медикке тапшырам деп ойлоп жүрөмүн. Медиктер аябай деле мындай жакшы профессия деп ойлоймун, кесип. Мектебибизде азыр кружок бар, юный медик. Ошого 7-класстан бери барып жүрөм. Азыр 9-класска чейин барып анан медикке поступать этем деп ойлойм. Келечекте Сен дагы кетип каласыңбы? Гүзар азыр билет окшойт. Келечекте бий тобачы Гүзар эжең сыяктуу ушундай бир хореограф болуп эмгектенгиң келбейби? Көп адамдардын ответственность алган мага жакпайт. Коркосуз, Ооба. Аябай жоопкерчиликти караш керек. Мындай албетте. Ооба, ар бир баланын бирдемке болсо сен жооп бересиң да. Анан ата-энелер да азыркы маалда башкача ата-энелер да. Эмне болсо эле ошол үйрөтүп аткан адамды эле күнөөлөй беришет. Ошондой жаман жактары да Өзүнүн бар. баласынан көрбөйт, Жакшы, Роза жакшы ой жүгүртөт экен, Чынында эле азыр ата-энелер бир аз бир нерсе болсо эле, чын эле ушундай болуп кетет го. Ушундай учурлар катталды беле, Гүзар силерде да? Бир жолу болгон. Ал эже билбейм, эфирде көрөт көрбөйт. Кызын катуу урушуп коюп, катуу деле урушкан эмесмин, как раз Аярдын группасында кыз болчу. Булар баягы бийди үйрөнүп бүткөндөн экзамен тапшырышат да. Анан ошо экзаменден ким канчалык деңгээлде үйрөндү деп мен чыгарам да. Анан музыканы койсом, ал кызым турат, 1-2 движение кылып коюп эле. Анан өзү ыйлап жиберди. Эмне болду десем, унчукпайт. Мейли деп анан бир аз катуураак айтып койгом, үйрөнүш керек. Мисалы барыңар бирде үйрөтөм, ошол эле берген ата-энеңнин акчасын акташ керек да депчи. Жөн эле жүрө бергенде зачем анда деп. Анан ал кыз үйүнө барып, ата-энесине мени эжеке чапты деп, ата-энеси чалып, мен сизге заявление жазам деп болгон ушундай бир. Бирок анан ошончо эле бүтүп калды. Келбей калды да. Келген жок. Ал ата-энеси менен деле андан кийин сүйлөшкөн жокмун. Түшүндүрүп айттым ситуацияны. Билбейм, анан туура кабыл алышты, туура кабыл алышкан жокпу. Албетте, мындай нерселер боло берет болуш керек, анткени баягы бир жерде иш жүрүп аткан жерде сөз бир нерсе болот дегендей, анан сөздөрдү үйрөнбөй аткан нерсени катуу айтылгандан кийин бул нерселер боло берет болуш керек. Ата-энелерге кайрылабыз, чынында кайсы жерде болбосун, катуу айтпаганга, балаңызды өзүңүз да үйрөткөнгө аракет кылыңыз дейли. Гүзар, убактыларыбыз аягына келип калды. Силер менен кандай өтүп кеткенин да билбей калдык. Абдан сонун эфир болду. Ийгилик каалайбыз. Кыска сөз берели. Сиздерге биринчи очередь чоң рахмат, бизди ушинтип чыгарып. Ошо көрүүчүлөргө дагы баарыңыздарга эле ден соолук,
күз келди оорубаңыздар, кыш келди тата оорубаңыздар. Кыргызстаныбызда токчулук болсун, ынтымактуулук болсун. Ошо. Бардык тилектер кабыл болсун дейли. Ал эми бул биздин Пиала Голдтон белек сиздерге болсун. Барып жаштык би ансамблдын баарына чай кайнатып куюп берип коебузчу. Биздин салам айтып, кружканы болсо бизден эстелик кылып чай ичип туруңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн жаштык би ансамблы болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.